Бизде балдардын укуктары жана кызыкчылыктары корголбостон ата-энелери мыйзам чегинде жоопко тартылабы? Кайсы учурда ата-энелер ата-энелик укуктардан ажыратылат? Себеби мен мурунку жолдошумдан көп ичип кетти. Баламды Россияга алып кетейин десем, макулдук бербей же алимент төлөбөйт. Мамлекет мындай адамдар үчүн чара колдоно турган жолдорун иштеп чыкканбы? Кайсыл жакка кайрылсам болот? Бул маселе сот аркылуу чечилет. Сиз бул боюнча үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө арыз берип койсоңуз болот. Аталык укуктан ажыратса болот. Себеби мындай учурлар Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин 74-беренесинде беренесинде каралган. Бул жерде кандай учурларда аталык укуктан ажыратышы мүмкүн? Бунун бирден бир негизи сиз айтып жаткан ошол алимент төлөбөгөндүгү. Алимент төлөбөй баланы багуудан качса, бул аталык укуктан ажыратууга алып келет. Андан сырткары сиз айтып жаткандай баягы көп ичет деп жатасыз. Бул өнөкөт илдет болсо, аны баягы тынымсыз дайым ошол аракечтик менен алектенсе, мындай баңги заттар чексе, же болбосо дайым ошо спирт ичимдиктер менен ичүүдө жүрсө, демек ал аталык укуктан ажыратууга алып келет. Андан сырткары баланы сел саяктыкка жол берүү, же болбосо баланын психикасына, же болбосо дене боюна зыян келтирүү. Мындай айтканда баланы уруп сабоо, ага жазалоо, аны мындай кыйноо. Бул ушундай демек фактылар катталса, анда аталык укуктан ажыратуу сот тартибинде жүргүзүлөт. Албетте мунун бардык далилдерди өзүңүз далилдеп беришиңиз керек. Себеби Жарандык процесстик кодекстин талаптарына ылайык ар бир сотко берген жаран өзүнүн далилдерин өзү мындай далилдеп берүүгө милдеттүү болот. Сиз эгерде балдарды Россияга алып кеткенге жогоруда айтып жатасыз, мындай макулдугун бербей жатат деп. Албетте атанын сөзсүз мындай аталык укугу бар адам анын макулдугу менен гана чыгат. Эгерде сиз аталык укуктан сот тартибинде ажыратсаңыз, анда атасынын макулдугу мындай керек болбой калат. Сиз өзүңүз балаңызды эркин чет өлкөгө алып чыгып келсеңиз болот. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 74-берене ата-энелик укуктардан ажыратуу. Ата-эне төмөндөгүдөй учурда ата-энелик укуктардан ажыратылышы мүмкүн. Эгерде алар ата-энелик милдеттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен качса, жөйлүү себептерсиз өз баласын төрөт үйүнөн, болбосо дагы башка дарылоо мекемесинен, тарбия берүү мекемесинен, калкты социалдык жактан коргоо мекемесинен же башка ушуга окшош мекемелерден алуудан баш тартса, ата-энелик укуктардын кыянаттык менен пайдаланса, балдарга зөөкүрдүк жасаса, анын ичинде анын тулку боюна же психикасына зомбулук көрсөтсө, жыныстык кол тийгиздигине кол салса, аракечтик же баңгилик өнөкөт илдети болсо, өз балдарынын өмүрүнө же ден соолугуна, болбосо жубайынын же баланын ата-энесинин өмүрүнө же ден соолугуна каршы атайлап кылмыш жасаса, жашы жетпеген өз балдарынын селсаяктыгына жол беришсе, бала эмгегинин эң жаман формаларына балдарды тартса,